топташтым окшойт. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз. Андактар, кош келип калдык. Студияңар дагы бүгүн өзгөчө экен. Студиябыз жактыбы сизге? Абдан жакты. Эң негизгиси аркаңызда логотип бар экен, музыка телеканалы. Бул логотип музыка телеканалын ар дайым жанып турат. Өзүңүздөр билгендей эле музыка телеканалы ар дайым ушул кайсыл жакта болсоңуздар дагы, үйдө болсок дагы музыканы ар дайым көрүңүздөр деген дагы бир белги. Эң сонун. Мен болсо аябай сонунго бардыгын орнотуп алдым. Үйүмдү болсо кичи студияга айлантык. Бардык жабдыктар бар. Күндө кечинде жана түштө биз түз эфирге кирип жаткан мезгилибиз. Болушунча эл менен баарлашып, суроолорго жооп берип, Жаш гвардия бульварында өтүп баратканда эле музыка телеканалында клиптер ырлар көрүнүп турат. Кечөөнү өтүп баратып үй жака бурулуп атсам, ырдап жаткан экенмин ошол маалда. Ушунчалык эле башкача сезимдер менен көрдүк. Үйдө отуруп баягы көчөдөгү көп нерселерди байкабай, эми көп нерселерди байкап баштайт экенсиң. Бул дагы болсо мен ойлоймун жашоонун өз нугуна салып жаткан мезгили болуш керек биздин. Анжелика айым, айтсаңыз, азыр деген антисептик жазып атасыз, э? Ооба, негизинен жасайын дегем, сизди конокко чакырганга чейин дагы ушул азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой эле кайсы тармакка барбайм бизди колубузду жууп тазалап, андан соң тазалыкты азыркы учурда абдан карап калбадыкпы? Ошого байланыштуу айыл жергесинде жашаган инсандар үчүн керектүү маалымат деп, жана ошондой эле бул айнек сүрткөн нерсе менен бир гана айнек сүртүү менен максатында эмес, биз ошол үйдөгү буюмдарыбызды дагы да ушул спирттердин составына баардыгын кошуп туруп жасасак дагы болот экен. Бул дагы бир өзүнчө каражат жасайын деп чечкенбиз. Эң сонун. Анан Анжелика айым азыркы учурда дароо эле суроо туулуп жатат. Негизинен ушул жалпы жана 24 саат болсо, бизде түз эфирге байланышка чыккан көптөрдүн суроосу, көп инсандардын 23 саат бою Анжелика айым эмгек кылып, көчөдө жүрчү эле азыркы учурда карантин болуп үйдө эмне кылып жатат деген суроо. Карантин учурунда азыр мен 28 саат иштеп атам. Эми иштеген адам ар дайым иш үстүндө болот экен. Ар бир кыймыл аракетин, ар бир жасаган нерсесин баягы дагы болсо көбүрөөк пайдалуураак болсо деп биз көп мындай инсандар биригип азыр WhatsApp'та кайрымдуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Активдүү мына ошол ырчылардын ынтымагы, бизнес жаатында инсандардын ынтымагы бүгүнкү күндө аз да болсо баягы өзүбүздүн колдон келишинче баягы ойлоп, жакшы акцияларды, жакшы эстафеталарды жүргүзүп жатабыз. Волонтер катары биздин инсандар өздөрүнүн кошуна колоңдоруна барып атышат. Алардын инстаграмы жок, алардын телефону жок. Мисалы үчүн жаштакай телефонду кармап, сенсорный телефондор бул арзан эмес. Ошолорду кармап дагы кайрымдуулук сурагандар бар, бирок телефон байланышы жок, эч кандай. Баягы чыныгы муктаждар булар биздин тегерегибизде болушу мүмкүн. Атайын волонтерлор барып, иштерин катталап, кирип сурашып атат, сизде кандай болуп атат, баары жакшыбы деген сымал. Мына ошондой иштер жүргүзүлүүдө бүгүнкү күндө. Аны көргөндөр бар, көрбөгөндөр бар. Эң негизгиси бул нерсе чын жүрөктөн болуш керек деп ойлойм. Эң сонун, демек ушул карантинде сиз көп инсандарга жардам берип жаткан турбайсызбы? Ооба, 40 күндүк марафон өткөрүп атамын. Мен ошол 20 күн же 10 күн деген жокмун. Билем бул нерсе азыр аягына чыкканга чейин дагы баягы өзүбүздү калыбыбызга келтирип, ошол эле учурда диета менен туура тамактанып, ушул күндөрү да кызыктуу өткөрүшүбүз керек деп мотивация бере турган жакшы карантиндеги баягы карантин с пользой аталышында 40 күндүк марафон өткөрүп, бекер өткөрүп атабыз. Күндө 8 специалист айымдар катышкан. Бул марафондун эң мыкты каармандарын дагы, мисалы үчүн, кээ бир учурда сиздердин эфириңиздерге кошсок болот. Мен көп нерсе билдим. Эмнени көбүрөөк жеш керек, эмнени азыраак жеш керек, кандай кыймылдаш керек үй ичиндеги, үй шартында бардык нерсени жасап атабыз. Демек сизде карантин ырдап атабыз, ооба, роликтерге тартылып атабыз. Бирок мен клиптерди азыркы учурда клиптер тартып аткандар бар. Бирок чыгып, атай ушу балдарымдын баягы коопсуздугу үчүн мен клиптерге барып тартылганга, студияларга барып профессионалдуу баягы үн жаздыруу студияларга баргандан баш тарттым. Ошондуктан азырынча үй ичинде жасай турган нерселерди жазып атабыз.
Жакшы, Анжелика айым, анда сиз азыркы учурда ушул кайрымдуулук иштери менен алек болуп жаткан экенсиз. Сизге сөзсүз түрдө Аллахым ыраазы болсун дейбиз дагы. Келиңиз, анда сиз ар бир инсан, чыгармачыл инсандардын баардыгы ырдайсыз. Демек, бүгүнкү эфирибизди дагы жалпы көрөрмандарыбыз сиздин үнүңүздү угуп атса, сөзсүз түрдө суроолорду узатпайбыз деп жатат. Музыка менен коштолуш керек. Ооба. Келиңиз, анда ырдайбыз. Кайсыл чыгарманы ырдайсыз? Элдердин суранычы боюнча дагы аткарсак болот. Келиңиз, анда бул жерде түз эфир аркылуу элдердин сурамжы болуп калабыз. Сиздин кайсыл чыгармаңызды ырдагыңыз келип жатат? Эки чыгарманы сиз азыркы учурда айтыңыз. Кайсыл? Ошол жакындагы баягы Каало деген аталышы бар, бирок жашоо керемет деп көбүнчөсү билет. Пойдемте вместе, девочки. Кыздарым болсо кечки тамактанууну баягы бүткөнбүз, бирок чай ичип, жынаштырачкан. Жаныма отургуза алайын. Кыздарымды дагы Кандайсыңар? Көрүүчүлөр көрүп атат. Айма менен ырдасак болот, Элима менен, Алинка менен да ырдасак болот. Жашоо керемет деп, бирок ошол ырым Марат Албаев агабыздыкы. Сахнага алгач ирет 8 жашымда кадам таштаганда аткаргам. Анан бүгүн мына ошентип жаңы аранжировка Алтынбек Соров жазып берип, үн жаздырып, YouTube каналыма презентацияладым. Карантин башталгандагы презентацияланган ырларымдын катарында атайт. Ооба. Келиңиз, анда эме кылсак болот экен. Эң алгач ошол сиздин Арманай чыгармаңызды суранып жатат, бирок жаныңызда жөжөлөрдөй болгон кыздарыңыз отурат. Келиңиз, анда кыздарыңыз. Арманайды да ырдайбыз. Анда биринчиси жашоо керемет, экинчиси Арманай болсун. Арманайды баардыгыбыз сонун ырдайбыз үйдө. Өзгөчө Элима жашырдайт. Келиңиздер анда. Жашоо керемет. Бул жашоодо өмүр бергиле. Ошондуктан достор келген ырдайлы. Күлкү менен шаттык бизди терметет. Бол электе бир арман. Ырдагыла жаштар-ай. Биздин заман, нур заман. Шаттангыла жаштар-ай. Ой, жаштар-ай. Өтсө дагы жылдар арадан. Өчпөс экен шаттык бул заман. Бактылуу бол достор, аман бол элим. Тилегеним ушул Кудайдан. Бол электе бир арман. Ырдагыла жаштар-ай. Биздин заман, нур заман. Шаттангыла жаштар-ай. Ой, жаштар-ай. Баракелде, эң сонун. Кыздарыңыз карантин болгондон бери абдан сүйүнүп калышса керек. Ар дайым күнү дагы, түнү дагы маңдайыңызда. Ооба. Өзгөчө кичинекей сүйүнүп атат, аябай күндө бала бакчага барбайм, бүгүн да барбаймын, бүгүн да карантинмин. Бирок бүгүн болсо эртең менен эме деп калыптыр, бала бакчага баргым келип атат, сагынып атам депчи. Үйдө болгон жакшы экенби? Үйдө болгон жакшы эмес экен, демек көчөгө чыгышыбыз керек экен, жумушубузду кылышыбыз керек. Неге жакпай жатабы үйдө отурган? Жаккан жокпу? Эшикке чыккың келип атабы? Эң сонун. Асмекечи, карантинде отурган жактыбы? Жаккан жок. Демек, сиздин бардык кыздарыңызга жаккан жок карантин. Ооба, бардыгыбыз эшикте дагы үйдө да энергиянын коруклугун жакшы көрөбүз. Болушунча. Бирок окуп жатышат кыздар. Мен дагы окуп жатамын. Мен дагы онлайн бир нече окууларым бар. Аны дагы өздөштүрүп жатам. Айтор адам баласы жумуш табам десе таба алат экен толтура үйдө отуруп деле. Демек, сиздер үйдө отуруп дагы жумуштарыңыз менен алек болуп жатасыздар азыркы учурда. Эң сонун айтсаңыз, ушул кыздарыңыз менен биргеликтесиз, үйдөсүз, анан кийин кыздарыңыз менен кандай бир өзгөчөлүк, дагы бир кыздарыңызга дагы тарбия бергенден тышкары дагы бир нерселерди үйрөтүү менен аларга эмне үйрөтүп жатасыз негизинен эле ушул карантинде бош убакыт болгондо? Кыздарым менен биргеликте биз ошол микробторду аябай
изучать эттик, мындай айтканда аябай терең изилдеп микробтор деген китептерди сатып алып интернеттен көрүп алат, кантип пайда болот, кантип жугат. Негизи эле баягы ошол кир нерседен адам отравление болот, мисалы үчүн тамак туруп калса, ачык туруп калса ал бузулат дегендей. Анан уктап жаткан бөлмөбүздө нымдуу, эмне үчүн нымдуу болуш керек, анан кантип тазалаш керек, жууш керек, хлордун кошулмасы кайсыл заттарда бар, үйдөн келгенден кийин тапочканы каерге чечиш керек, тамагын сөзсүз түрдө хлор кошулган суу менен обработкалаш керек. Айтор баардык нерсени азыр үйрөнүп атабыз, пайдасы аябай эле тийди. Тамак жасаганды өздөштүрүп атабыз. Аябай жакшы жасап көрө элек тамактарды жазып атабыз. Көрүүчүлөргө кайрылып кетип элем, мен экраным аябай алысыраак болуп атат, көзүм баягы минус болгондуктан окуй албай жатам суроолорду. Мен окуп берип турам. Суроолорду бүгүн биздин алып баруучубуз Татынакай сулуубуз окуйт. Эгер окуй калсак кечирим сурайбыз. Анан Оскар, сен тарелканы алып келсең. Азыркы учурда Анжелика айым көп суранып жылоолор келип атат. Сизге негизинен эле Анжелика айым азыркы учурда үйдө олтуруп, өзү негизинен кыздардан тышкары чыгармачылык жаатынан кандай ийгиликтерди багындырып жатат деген. Буюрса, биз ошол Курбум аттуу ырыбыздын клипин 3 вариантын тең монтаждап бүттүк. Мирлан Саткынбаев тартып берген. 2 өлкөдө тартканбыз, Кыргызстанда жана Казакстанда. Анан Айдана экөөбүз бир убакытта презентациялайбыз, экөөбүз тең YouTube каналдарга жайгаштырып, бирок ага чейин албетте сиздердин телеканалга беребиз. Тумар радио менен радиодо кетип атат, эми биргеликте чыгып телеканалдардын баардыгына беребиз. Абдан жакшы клип болду. Жерибиздин кооздугун көрсөткөн, чагылдырган, кайсыл улуттан болбойлук, кайсыл улуттан болбойлук, кайсыл жаштан болбойлук дос тапсак болот. Дос тапсак деп калдык. Демек, жакында жаңы чыгарма күтөт окшойт сиздерден дос тууралуу. Ошо Курбум деген ырыбыздын клипинде көрөсүздөр. Анан кийин шашып көшүп эле азыр деген баягы таштанды ыргытмай бар. Сен антисептик тууралуу айтып берсең, мен болсо ошол эле учурда үйдөгү баягы нерселерден, мисалы үчүн бул Алинканын повязкасы болчу. Анан кийин азыр деген марли издешип атат, көп нерсе издешип атат. Мен болсо ошол ачып коеюнбу баарды? Мен болсо ошол Алинканын мурунку мындай повязкасы бар болчу. Бирок тагынбай такыр. Жакыныраак барып көрүңүз. Эң сонун Ляляга окшоп калган лялечканыкы деп тагынбай коет да. Демек сиздер үйдө олтуруп дагы сатып алгандан тышкары үйдөн жасап жаткан экенсиздер. Ооба, анан кийин бул кездеме деген ХБ мындай пахтадан жасалган. Анан жөн эле муну эми баягы ыргытпайсың да туурабы. Анан кийин ушул нерседен маска жасайбыз азыр. Муну биринчи тигип алып туруп, анан аны хлор кошулмасы бар сууга чылап, аны жууп, үтүктөп, анан маска кылып, бир нече ирет жууп, үтүктөп, таштандыга ыргытып барып келгенге чейин жетпей турган масканы азыр сиздерге көрсөтүп берем. Бул кадимки эле мындай повязка. Сен болсо антисептик тууралуу айтып бере бер, анда биз сенден үйрөнөлүк. Ооба, бул баарыбызга белгилүү болгондой эле негизинен колубузду тазалаган спирттер баардык курамында турган. Сиз колуңуздан кесип жатасызбы? Ооба, бул повязканын резинкасын алып салып атам. Анан бул ичке да, мисалы үчүн оозубуз жаппайт да, муубуз ачылып калат. Ошону азыр мен чоңойтом. Демек, Анжелика айым үйдө олтуруп дал ушул нерселердин баардыгын сатып алгандан тышкары үйдөн жасайын деп чечкен экенсиз. Эми ооба да, жөн эле аптекага бир маска үчүн барып келиш керек деп аптекага жетсең, аптекада маска жок болуп калса, кайра келесиң могу жака вирустардын баардыгын үйүп алып туруп. Ошондуктан баардык нерсени үйдөн жасаса болот. Жөндөмдүүлүктү күзүшүбүз керек. Баракелде. Эң сонун. Анда Анжелика айым. Айтсаңыз, ушул негизинен эле карантин баарыбызга белгилүү болгондой эле карантин болду. Карантинде баарыбыз үйдө олтурбай, сөзсүз түрдө маанайыбызды көтөрүп, дагы ырдап, бийлеп, өзүбүздүн чыгармачылыгын ар бирөө үйдөн дагы жасап жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой эле. Ушул келиңиз колуңузда турган маска менен биргеликте өзүңүздүн жагымдуу, жүрөгүңүзгө жакын бир чыгармаңызды ырдап кетпейсизби? Ар бир чыгарманын баардыгы эле жүрөгүмө жагат. Теңерки болот экен. Кышыгырат бул жакта. Коштолсоңуз эфирге. Келиңиз, кайсыл чыгармаңызды ырдап бересиз азыркы учурда? Айым экөөбүз дуэт ырдап берелик, кандай,
Дагы бир суроого жооп берип коелу. Сонун шоу программасы болбой жатат го деп. Ооба, сонун шоу программасы азыркы учурда карантинге байланыштуу биз дагы үйдөбүз. Ошондуктан биз билесиздерби, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле кайрылуу жасап коелу. Биз өлкөбүзгө жардам бериш үчүн сөзсүз түрдө эле сыртта эмгектенүү эмес, үйдө отуруп азыркы учурда жардам берип алат экенбиз. Ошондуктан баарыңыздар музыка каналынын түз эфиринде Instagram баракчасы менен өзүңүздөр көргөндөй эле үйдө болуңуздар. Андыктан түз эфир карантин бүткөнгө чейин Instagram баракчасы аркылуу болот. Андыктан күн сайын кечки саат 20:20да биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин бизди калтырбай көргөнгө сиздерди сунуштайбыз жана чакырабыз. Келиңиз, Анжелика айым. Ошо элиманы алып турмузчу. Жаман экөө күлүп атат. Биз кызым экөөбүздөн дуэт Анжелика Кайрат ата деген YouTube каналыбызда презентациялаганбыз. Клипи дагы даяр. Буюрса өзгөчө наристелердин катышуусунда клип тартканбыз. Бул чыгарманы учурунда Роза Адилханова эжекебиз менен кызы Аселер даган. Алардан ошол алып мама бияка болуп атат түз эфир. Келиңиз. Бизде түз эфир болуп жатат. Андыктан Анжелика айымдан азыркы учурда жабымдуу чыгарма. Эне жүрөгү. Эне жүрөгү. Mezgilder açıp barağım, ötkümdü estep samadım. Boy jetip kızım ösüptür, bıydıygan menin karağım. Balalık balday gündürüm, bacet keser bir sözdürüm. Жашоодон мага күч берет, меримге толгон көздөрү. Эне элелер сүйүү жанга ынак. Эне ак жолго барынча кырат. Эне benim жүрөгүм, эне сабырдуу сенин мүнөзүң. Баракелде. Эмоцияларга батып кеттик, чындыгында. Эмоционалдуу ыр аябай. Эмнегедир көзүмө жаш да келип атат бул ырдырдаган сайын. Анткени ар бир сөзү ошол баягы энелик сезимди ойготкон сөздөр. Көз ачып жумгуча эле кичинекей алаканыбызда жаткан наристелерибиз чоңоюп калат экен. Ушинтип жаныбызга отуруп калат, анан тагдырына күнү түнү баягы кабатырланып баштайт экенсиң. Эң сонун Анжелика айым азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой эле биздин Instagram'дан абдан актуалдуу болуп кетти десек да болот. Мырзаларыбыз бири-бирине ушул чачын алдырып эстафета өткөрүп жатпайбы? Өзүңүз да көрдүңүз окшойт. Ошол сыяктуу мисалы айымдар бири-бирине эмнелерди өткөрүп жатасыздар сиздер? Биз айымдар салаттардын түрлөрүн жазып атабыз. Бул ошол диетологдун айтуусу боюнча ар бир тамагыбызда 5 түс болуш керек экен, 5 өң болуш керек экен. Кайсы түстөр? Помидор, бадыран болсо бул 2 түс, кызыл менен жашыл. Андан кийин сөзсүз түрдө белок болуш керек экен, бул жумуртка, анын сары ак өңдөрү, же болбосо токтун эти, же балыктын эти, колдон келишинче белок сөзсүз түрдө болуш керек. Анан ал жака биз сөзсүз түрдө сабиз кошушубуз керек, кайнатылбаган. Кайнатылбаган сабиз. Ооба, кадимки эле сабиз, бышырылбаган дегеним. Ошо менен 4-чү өң түс кошулуп атат биздин салатка. Анан жүгөрү кошуп койсок болот, же горох кошуп койсок болот. Колдон келсе, жаш баягы чөп чарларды көбүрөөк колдонушубуз керек, анткени азыр биздин микрофлорабыз жакшы иштеш керек да, үйдө отуруп баягы эме жеп атабыз да, нан жеп атабыз, печенье, чай отуруп кайра эле камыр тамактар. Анан ошол жашылчаны өзүбүздү кыйнап жешибиз керек. Үйдөн жашылча өстүрүшүбүз керек, пияздарды сууга салып дегенде алардан көк пияз өсүп чыгат. Болушунча эми баягы жашылча көрүп жешибиз керек экен,
ооба. Эң сонун Анжелика айым, жашылча жемиштер деп калдыңыз, салат деп калдыңыз. Негизинен бизде буга чейин эң алгачкы эфирибизде бул Айдана Дека менен белгилүү болгондой эле Аваз Акимов конокто болчу. Мындайраак болуп калды. Биздин маскабыз повязка ортосунан ачылып калды. Мындай жарымысы. Эң сонун. Маскаңыздар бизге жакты абдан. Эң сонун үйдө отуруп жөн отурбай, демек Эч нерсе ыргытпайбыз, баардык нерсе керек делет. Баардык нерсе керек деген. Анжелика айым айтты. Эреже менен жашайт. Ооба. Үйдө азык түлүк жок болсо дагы баары бир даамдуу тамак жасалат. Себеп дегенде биз айымдар жөндөмдүүлүктү ар дайым жаныбызда алып жүрүшүбүз жакшы. Анжелика айым, ушул жерден тамак деп калдыңыз, салаттардын түрлөрүн айтып калдыңыз. Биринчи күнү бизде белгилүү болгондой эле Айдана Дека менен Аваз Акимов конокто болгон. Ал инсандар биз сизге тапшырма калтырып кеткен. Вау. Ооба, холодильникти көргөзүш керек деген. Кандай карайсыз? Анда сиз азыркы учурда салаттар тууралуу кеп калдыңыз, балким баардык бизди көрүп жаткан көрөрмандарга кызык болсо керек. Анжелика айым азыркы учурда бизде башында абдан актуал болуп кетпеди эле, ундарды, майларды үйлөрүнө баардыгын чогултуп алганчы. Сиз холодильнигиңизге эмнелерди чогултуп койдуңуз? Чычкандын образ жашоосундай деп атышат, бирок мен ага кошулбайм. Кишилерди көргөндө качып, үйдө көрсө баарын чогултуп деген сымал. Кызык, холодильник көрсөтөбүз дейт го. Макулсуңбу? Анткени холодильнигибиздин жарымысы ушул кичинекейибиздики. Бул көрсөтөт өзүнүн холодильнигин. Биздин холодильнигибиздин так жарымысында эмне бар экен эми? Мен өзүм кофе жакшы көрөм. Мына ушул баягы активный дагы эмне бул жакта эми каражаттар холодильникте сактала турган эмне бар? Жумуртка, томат согу бар. Эми сүт дегендей. Аз-аздан бул жакта жана капуста, жана болгарский перец бар. Анан бул тарабы болсо эми биздики эмне бар экен, эми бышкан тамактарды сактап койгонбуз. Бир нече май, өзүңүз оливка майы, кунжут майы. Мен өзүбүз жасадык. Бүгүн өзгөчө шорпо болду. Биз камырды алып салдык бир жумага. Уйдун шорпосун кайнатып, ага деген цветная капуста деп коет, капустаны коштук. Анан ага картошкө, сабизди кошуп кайнатып, жашылчаны көбүрөөк колдондук. Холодильникте кофелер ишигип көп бизде. Бал, айран, бүттү. Ошол нерселер бар. Асты болсо морозильник Алинканын бал муздактары жакшы кыз болуп көп тамак жегенде жесе болот аны. Көбүнчө мына ушул жерден жылбайбыз. Бул жылытабыз, бул жака бышырабыз. Бардыгы парга бышат, демделип бышат. Анжелика айым, сиз эфирдин ошол жүрүшүндө айтып кеттиңиз, негизи жашылча жемиштерди көп жешибиз керек экенбиз деп, бирок сиздин холодильнигиңизден биз оокаттарды эле, тамактарды эле көрдүк окшойт. Жашылчалар дагы бар. Кандай салаттардын түрлөрүн жасадыңыз? Жашылчалардан биз ошол болгарский перецти көп колдонобуз. Өзүм жакшы көрөм аны жөн эле жегенди, сабизди жөн эле жегенди. Эмнелерди көп колдоносуз деп сурап калдыңыз? Ооба, кайсыл жашылча жемиштерди көбүрөөк колдонуп жасап атасыз? Биз кыздарым фруктовый салат жасаганды жакшы көрүшөт. Алма, апельсин, ананастын кошулмасы менен йогуртка аралаштырып, бирок эми ар кандай азык түлүктөрдү ар ким табитине жараша мен жөн гана бадыран менен помидорду чоң эле жууп турап коюп коем дагы тузга малып эле жегенди жакшы көрөм. Тузду аз колдоном. Анан чеснокту сөзсүз түрдө өткөргүчтөн өткөрүп, тамак бышкандан кийин салып туруп, аралаштырып туруп, капкагын жаап коем 1 мүнөткө. Биз чеснокту бышырбайбыз, ушинтип тамакка даярдап кону. Жыты да жакшы чыгат, пайдалуу витаминдер калат. Чеснокто цинк аябай көп, цинк бизге керек экен. Бүгүн аны да биз ошол диетологдун, эндокринологдун эмесинде уктук. Биз эфирде сакталынган. Анан сөзсүз түрдө күнүнө бирден жаңгактын бөлүкчөсүн жешибиз керек. Бул миндаль болотпу, кешью болотпу, чемичкенин жаңгагы болотпу, сөзсүз түрдө биз ошол тамактануубузда жаңгак кошушубуз керек. Кыздарым жаңгакты тазалап, жууп, кургатып, майдалап, балга аралаштырып коюп коебуз дагы, ошо эртең менен бир кашыкчан жейбиз. Эң сонун, Анжелика айым, азыркы учурда баарыбыз көрүп жатабыз, интернетте ушул айникти ачып алып, үйүнөн зериккен инсандар колонкасын баардыгын коюп, Экөөнү бириктирип деген коюп, кайрадан бириктиресиздерби?
ортосунда резинка бар болчу да. Аны алып салдык дагы, ортолорун ачтык дагы эми Бул ошондо маска болбой эле 2 жолу ооруп окшойт, Жок, мына мынтип тигилет дагы. Анан кийин бул жака резинканы коюп кайра мындай тиккенде ошондо мындай маска болуп калат дагы, бу жерде резинка болот. Дизайн кимге таандык ошондо? Бүткөндө көрсөтөбүз. Бул жака же бул жака экөө алмак салмак таштан ыргытып турат музыка ишке. Ошол үчүн эки түстө болуп турса керек, Ошол Бир эле үчүн маска. Эки түстө бул деген мындай креатив да. Анткени бирөөсү ички тарабы болчу, бир повязка двухсторонняя была. Бир тараптан, анан эки тараптан да тагынса болот болчу да. Анан биз муну ачып койдук, бетибизди толук жапсын деп мурдубуз менен. Балконду ачып алып ырдатыптыр деп айтып калдыңыз. Энежим кара кызым. Ооба, азыркы учурда абдан актуал болуп жатат, өздөрүнүн чыгармасын, тагыраак айтканда үйдө отуруп дагы концерт коюп жатышат. Сизде дагы идеялар ойлоруңузда болгон жокпу, негизинен эле ушул үйдө дагы концерт өткөрөйүн деген? Тилекке каршы мен тегерек чекемде үй жок. Подъездеги кошуналарымга подъездден башым чыгарып эле кыйкырып койсом жетчү. Кошуналарым деле жок мындай айтканда. Бизнес центрлерде жаным. Бирок мен ошол аябай аракетимди көрүп, улуу эжекелеримди көп шоу бизнестеги айымдардын башын бириктирип WhatsApp группа ачып, ал жака 30га жакын айымды кошком. Анан кийин өзүм жакында өктүм байкебизге аранжировка заказ кылгам, тагдырым. Мейли тагдыр мага башың ийбегин. Ошол агайыбыздыкын. Анан ошол ырдын аранжировкасын ошол айымдарга салып, эжекелер бирден сапырдап берип коюңуздарчы сураны, ушул ырды биз дагы жүктөп коелу, баягы тагдырга жараша эми балдарыма тийбегин, эл журтума тийбегин, ата энеме тийбегин деп баягы жаман нерсеге кайрылуу жасап койсок кандай болот десем, эжелерим баары колдоду. Алтынай Нарбаева эжекебиз баш болуп, дароо видеого ырдап берди, Динара Акулова эжекебиз аяктап берди. Ортодо колум бошобой атат, кичине бош эмесмин деген ырчылар группадан чыгып кетишти дегендей. Бирок ынтымактын үстүндө бир-эки эле ошол ырчынын убактысы болбой калды. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Эжелерибиздин баардыгы колдоп берди. Жакын арада дагы Саламат Садыкова эжекебиз менен сүйлөшүлөр, азыр Кундуз эже менен сүйлөшүп калдым бүгүн. Кыргыз жери ырындагы Саламат эжекем өзү сүйлөп баштап берсе, биз ырдайын деген оюбуз бар. Ошондой эле багыт, башка эч нерсени модага айландырбай эле кайрымдуулукту модага айландырып атабыз. Кайрымдуулук жаса, баягы ошону менен баягы башкаларга үлгү бол деген сымал. Буга чейинки кайрымдуулуктарды көрсөтпөй эле жасап келгенбиз. Ооба, инсан кайрымдуулук кылган баардыгына эле керектүү, жакшы иш деп эсептейбиз. Албетте көрсөтүп жасаш керек экен да. Көрсөтпөй жасап койсоң, ана мына ырчылар мынча $1000 алгансыңар тойман деп чындык калыпты аралаштырып берип анан бак кылайм элди деген да туура эмес. Биздин дагы тууган уругубуз бар, тапкан акчабыздын көбүнчө бөлүгү клиптерге кетет, ырларга кетет, аранжировкага кетет, акынга кетет, анын автордун рұқсатын сатып алганга кетет. Костюмдарыбыз бир топ, шоу бизнес өтө чоң баягы расход да негизи. Ооба, аны дагы өзүнчө сүйлөшөбүз. Анан кийин келиңиз, анда азыркы учурда бизди көрүп жаткан баардык көрөрмандарыбыз сиздин үнүңүзгө дагы да чыгармачыл жаатыңызга кызыккан инсандар дагы абдан көп. Үйдө отуруп дагы бир келиңиз, жандуу бир чыгармаңызды аткарып бербейсизби? Сөзсүз түрдө. Арманайды көптөр суранган, бирок Арманай көптөргө чындап ошол жагат. Элима көз, Айлин качөс азырда. Көптөрдүн купулунда кошкосок болот мындай кичине бийлегенге, акапелла түрүндө. Эстрада ырларын ырдасаң, элдер түшүнбөй калат, бул эмне тиги жаңылмачы айтып атат депчи. Биз сиздинчи Анжелика айым Instagram баракчаңыздан көрүп калдык, сиз үйдө жөн отурган жоксуз. Мода дагы көргөзүп жаткан экенсиз, бийлеп да жаткан экенсиз, ар тармактан дагы да таланттарыңызды ачып жаткан экенсиз. Анда келиңиз, кийимдерди обижать этпей кийип коёбуз, ары бери басып үйдө. Эң сонун анда азыркы учурда текшерип каласыз, бататам батпайтам кийимге. Келиңиз, анда азыркы учурда ошол өзүңүздүн чыгармаңыз менен биргеликте бийлесеңиз болот. Кыздарыңызды аркасына коюп алсаңыз, өзүңүз баш болуп көрүнүп биргеликте. Келиңиз. Отуруп эле. Каласаңыздар отуруп алыңыздар. Ана армандай сенсиз күндөр жалгандай, кимдер гана сүйүүгө
жетип жетпей калганына сюрприз. Саламатсызбы? Мага Саламатсыңарбы? ыра көргөн башкага бир болуу түбөлүк өмүр билсең аз гана жаным 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 жашоомду сага арнадым башкалар каршы болсо дагы багымды сага байладым. Кандай келиң, Айымка? Апаңды көрсөт бийди. Арман, арман, армандай сенсиз күндөр жалгандай кимдер гана сүйүгөн жетип жетпей калгандай көздөрүндө таптаза ыра көргөн башкага бир бололу түбөлүк өмүр билсең аз гана жаным 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 жашоомду сага арнадым башкалар каршы болсо дагы багымды сага байладым. Hey! Музыка каналы. Ой, Эң соң. басылып кетти. Берсеңиз. Кайра коюп коем, токтогон жерине. Музыка менен багымды сага байладым. Hey! Подержите, маму я вот так эфирге. Апаңызды болсо биргеликте бийге тартсаңыз болот, Анжелика айым. Hey! Болбой жатпайбы? Келиңиз соңго. Мам соң билет да. Ана. Арман, арман, армандай сенсиз күндөр жалгандай кимдер гана сүйүгөн жетип жетпей калгандай. Hey! Баракелде, эң сонун, Анжелика айым. Сизге деген позитивдүү биздин көрөрмандарды көрүп, албетте биз да кубанып атабыз. Аздан Сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнүңүзгө кубанычтабыз. Бул түз эфир сиздер үчүн, сиздердин маанайыңыздар үчүн. Музыка каналына бара албасак дагы мына мүмкүн эмес нерсени мүмкүн кылып аткан музыка телеканалына, жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Сөз түрдө биз дагы сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Азыркы учурда абдан көп суроолор жана ошондой эле каалоо тилектер дагы көп болуп жатат. Чоң рахмат сиздерге, ушул өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, бизге абдан мыкты маанай тартуулап жатасыздар деген. Ооба, негизинен биз ошол карантинде баарыбызга белгилүү болгондой эле үйдө олтурсак дагы сөз түрдө сиздер менен биргеликте КТРК музыка телеканалы ар дайым сиздерге ушул жулдыздарыбыз менен, чыгармачыл инсандар менен түзмө түз, дал ушул түз эфир аркылуу сиздер менен баарлаштырып, байланыштырып турат. Андыктан ар күн сайын кирип туруңуздар демекчибиз. Анжелика айым, маанайыңыздар кандай? Сонун. Сиз негизинен бир жерден бир ок менен көп коюн атат окшойсуз. Эфирде отурасыз, бийлеп атасыз, ырдап атасыз, күлүп атасыз, жаныңызга Биз коёндорду атпайбыз. коюп койгонсуз. Ошону менен биргеликте эле колуңузда дагы Биз кыялдарда көрүп атабыз. Каалаган нерселерибизди баягы жасайбыз. Жүрөк каалаган нерсени жасап, оюндагыдай жашаганга эмне жетсин. Мен ойлоймун, адамдын жан дүйнөсү гүлдөп турса, баягы бардык нерсеге тоюп турса, жан дүйнөсү ошондо гана бактылуу болот экен. Бактылуу сезимдерди сезүү бул өзү сонун нерсе.
Бардығыбыз бақытты іздебешибиз керек экен, бирөөдөн, бир нерседен. Бақытты өзүбүздөн издешибиз керек экен, өзүбүздөн сезишибиз керек экен дагы. Мен бактылуумун деп жашаш керек. Эң сонун Анжелика айым, негизинен ушул сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте дал ушундай алтындай убактыңызды бөлүп биз менен жана ошондой эле ушул биздин КТРК музыка телеканалыбыздын сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон жалпы конокторго, көрөрмандарга өзүңүздүн талантыңызды тартуулап, көрөрмандарыңыздар менен биргеликте ушул өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды тартуулап атканыңызга. Ал эми ушул жерден дагы бир ирет айта кетсеңиз, негизинен ушул карантинде убакытты кантип туура пайдалансак болот? Ошол тууралуу өзүңүздүн келиңиз бир мотивационный сөздөрүңүздөн бир 3 сөз айтып кетсеңиз. Карантинде бардығыбыз түшүнөбүз, эшикке чыга албайбыз, эч нерсе иштебейт эшикте. Эшикке чыкканга такыр болбойт себепсиз. Азыр бир кыялдар ушундай өзгөрдү. Мурун кыялыбызда деген жер жүзүн кыдырсак, дүйнө жүзүн кыдырып, бир укмуш бир океандын жээгинде жатсак, күнгө какталып деп, баягы көздү жумганда эле кыялдар келчү. Азыр көзүбүздү жумганда эле кыялдар бул эмне? Бул элибиздин баягы аманчылыгы, саныбыздын азайбашы, эртең менен ойгонгондо ушул жаман вирустан элдер айыгып кетиптир деген жаңылык уксак деген кыял менен жашап калдык. Токчулук болсун деп, эч бир наристе ыйлабасын, эч бир ата эне баягы балдар алыста болуп ачка калбасын, айтор каралбаган инсан болбосун деген эле бир кыял менен жашап калдык. Азыр билбейм эртеңки күн кандай болот, эмне болот, бирок бүгүнкү күн менен ушул күнгө ыраазычылык Кудайга билдирип жашап атабыз, шүгүрчүлүк келтирип атабыз. Ошол Кудайга шүгүр, аң сезимибиз бар, баягы досторубуз бар, жакындарыбыз бар, бир туугандарыбыз бар, Кудайдын берген берекеси бар. Анан эртең менен туруп ошол үй бүлөгө тамак жасагандан жакшы нерсе алабыз өзүбүзгө, ушул баягы мээрим төгөбүз үйдөн. Анан тазалык, сөзсүз түрдө мен кыздарыма дагы айтып атам, качан мага көбүрөөк жардам берип үйдү тазараак кармасаңар, ошондо карантин батып өтөт экен, эшикке батыраак чыгат экенсиңер, келгиле дагы болсо активдүүрөөк бололук деп спорт менен машыгып атабыз. Эртеден кечке жөн жатмай жок, китептерди кызыктуу окуп атабыз. Мен баштасам айыма улантат, элима улантат, Айлинка кошулат. Ошентип чогуу бардыгыбыз бир китепти бир эмес, чогуу окуйлук. Мына ушундай окуу менен өткөрүңүздөр. Анан сөзсүз түрдө үйдөгү жумуштардын баардыгын бөлүштүрүп атабыз, күндө дежурство кылып атабыз. Бирөөнү үйүп коймой болбойт. Баардыгы туура ченемдүү болуш керек. Анан мотивация бере турган болсом, келиңиз бир эки сөз менен, бир сөз менен бир кайрылып кетсеңиз. Бир сөз менен. Пейилибизди кенен коелук. Кичинекей жашообузда бири-бирибизге жакшы сөз айтып калганга жетишелик. Эң сонун. Ал эми биздин эстафетабыз кайрадан уланууда. Албетте биздин экинчи коногубуз ушул Эрлан Андашев болгон болчу, кечээ күнү эле. Ал тилекке каршы Кыргызстанда боло албай калган, бирок сизге дагы өзүнүн жүрөгүнөн чыккан дагы бир жагымдуу, жакшы көргөн чыгармасын аткарып берсин деген. Биринчисинде Айдана Деканын каалоосун, эстафетасын аткардыңыз. Калай делегиңизди көргөздүңүз? Жөнөкөй эле келиңиз. Ооба, Анжелика айым, азыркы учурда биз 1 саат бою сиз менен убактыбыздагы кызыма тапшырма берип кулак берейин. Ооба, андыктан сиз азыркы учурда узун болуп кетти болуш керек, бирок биздин бул кулак жагын мындайдан кайрыбыз дагы ортосуна деген мындай кылып туруп резинка коебуз. Резинканы каалаган баягы жиптен же биз мындай кызымдын эле чачка байлаган жабный резинкасы бар болчу, упаковкада ошондон алдык. Ошону жиптирип тигебиз. Так, мен тапшырма аткарайын анда, Ооба, азыркы учурда ушул маскаңыздарды көргөзүп бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ал эми азыркы учурда сиз Эрлан Андашевдин өзүнүн жагымдуу бир чыгармасын аткарып берсин деген ушул эстафетаны кабыл аласыз дагы. Андан соң кийинки биздин коногубузга өзүңүздүн бир тапшырмаңызды калтырып кетесиз. Келиңиз анда. Жагымдуу бир чыгарманы аткарып берейин дагы. Эрлан Андашев аткарып бериш керек. Эрлан Андашев сизге деген эстафетаны калтырып кеткен. Ооба, сизге. Сиз ал тапшырманы аткарасыз, ал эми сиз кайрадан келерки биздин коногубузга тапшырма калтырасыз. Келиңиз. Каалаган. Чыгармалар аябай көп, жан дүйнө сыйырга толуп турган мезгили. Келиңиз анда. Кайсы чыгарманы аткарасыз?
Мен бардык эле дүк жакшы көрүшөт, негизи айта берем деп аталат. Музыка телеканалынын көрүүчүлөрүнүн тандоосу боюнча бул ырдын клипи жана ыр өзү мыктылардын катарын толуктаган. Келиңиз анда. Дүк чыгармасы Анжелика Кайратовнанын Атай Димахан бул ырдын автору жазып берген. Эки тилде, кыргыз тилинде, казак тилинде бар. Өкүнтүн өзүм аттырам. Мага гана жалын болуп жанасың, ишен дайым сен жанымда каласың, айта берем сен меники болосуң. Сүйüm sensin ойлогондой. Көрүм тойгондой. Меники деп санаймын, жамалыңа караймын мен. Айта берем, дүк соккон жүрөгүм. Сендер жаным, от болуп күйөмүн. Аны неге байкабайсың, дүк соккон жүрөгүм. Сендер жаным, от болуп күйөмүн. Аны неге байкабайсың. Мага гана жалын болуп жанасың, ишен дайым сен жанымда каласың, айта берем sen meniki болосуң. En son Анжеликайым, ушул жерден ойлорум азыр чачырап кетти, кечирим сурайм эгерде кээ сөздөрүн алмаштыра алган болсом. Биз чогултурбуз мама эфирге. Анжеликайым, үнүңүзгө албетте азыркы учурда сизден дагы бир сурамчу, ушул Эрлан Андашевдин кайсыл чыгармаларын билесиз? Билем, көбөл ырларын билем. Жубайын да тааныйм, Перизатты, салам жолдойм. Бир мектепте чогуу окуганбыз, таланттуу комуз Жубайым, Жубай. Келиңиз, анда дал ушул жерден кабыл алып кетсек, Анжеликайым, сүйүп калдым мен кантейин. Эрлан Андашев сиздин үнүңүз менен өзүнүн бир чыгармасын окугусу келип жаткан экен. Бул эстафета катары буну да кабыл алыңыз дагы. Дал ушул Эрлан Андашевдин бир чыгармасын аткарып берсеңиз. Башынан аягына чейин билбейм, чындыгында сөзүн. Билгенин аткара берсеңиз болот. Жаным деген ырын акыркы жолу уктук, Рина Шот менен дуэти. Бирок ошол куплетин билем, баарыбызга белгилүү болгон ыр. Сүйүп калдым кантейин, ай сүйүп калдым мен кантейин. Сөзүн таба алсам болотпу интернеттен, эртерээк айтып койсоңуз, мен даярданып алмак экенмин. Негизи эстафета деген алдын ала айтылбайт. Өзүңүз билгендей эле азыркы учурда сиз дагы тапшырма калтырасыз. Кийинки биздин коногубузга ага чейин сиз ойлонуп айта берсеңиз болот. Кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Эркелетейин, тарынба сүйүп калдым кантейин. Мен текстин тапкым окшойт. Бир нерсени аягына чыкмайынча эме болор элем да, уйгу болор элем. Ошон үчүн ушул ырды дароо аткарып коет окшойбуз. Ошол күнү толкунданып отурдум, күндөр өтү жалгыз сени ойлоймун. Жан дүйнөмө жарык бир өзүм, ак сүйүүнү жүрөгүмө орноттум. Көрдүм сени көңүлүмө сен жактың, сага арнап чын жүрөктөн ыр жаздым. Көрүшкөндө бир карабай көзүңө, уялдым көзүмдү ала качтым. Сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым мен кантейин. Сүйүп калдым кантейин, ай сүйүп калдым мен кантейин. Сени жактырып калганымды сездим, кантем айтчы сүйүп калган окшоймун.
Көргüm келет сени гана издеймин, менин сүйүүм эмне үчүн кайгылуу, неге сүйүүдөн боло албайм бактылуу, сүйүп калдым бирок жетпешимдик билбеймин ай деген эмне бүтпөйт сагынуу. Канча жыл болду бул ырган, обомун туура аткарганга аракет жасадым. Чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Ал эми келиңиз дал ушул эстафетаны кабыл алдыңыз. Андан соң биздин кийинки коногубузга дагы өзүңүз бир тапшырма калтырып кетсеңиз болот. Кийинки түз эфирде чыгармачылык кесиптешим ошол өзүнүн жашоосундагы бир кыйын күн жөнүндө айтып берсин жана ошол кыйын күндөн кантип чыккан, ал кырдаалда эмне ага жардам болгон, себеп дегенде баарыбыздын башыбызда кыйын күн болгон. Ошол жөнүндө айтып берип, көпчүлүк элдерге мотивация берсе деген ойдомун. Инсон, демек кийинки коногубуз өзүнүн улантып эле экинчи үчүнчүсүнө өтүп кете бербейинби? Инсон, ошондон Жиркайым, азыркы учурда сиз тапшырма калтырдыңыз кийинки биздин коногубузга. Баштан өткөн бир кыйынчылык учурду айтып берсин деп, Ооба, кыйынчылык учурбу, кыйынчылык күндү эстейби, аябай ошондой. Ошол нерсе ага түрткү бергенде кийин күчтүү болуп кетишине, ийгилигине десем дагы болот. Кандайдыр бир сыноо жашоосундагы. Инсон, ал эми баарыбызга белгилүү болгондой эле бүгүн айтылып калды негизинен күлкү күнү деп. 1-апрель баарыбызга белгилүү болгондой эле. Айтсаңыз, ушул эсиңизде калган учур болду эле, негизинен дал ушул күнү сизди тамашага салган инсандар негизинен эле. Болгон, бирок мен мындай интуициям ушундай да, көп алдана албаймын, дароо билип коем. Бирок аябай алдаткан учурум болгон болчу. Дайте мне. Ана усну. Мен анда циркта манежде жылдыздар менен манежде деп ошол цирк со звездами орусча айтканда проект болчу. Ошол проектте катышып жатканымда мага мен асманда учат элем да, акробатиканы көрсөтүп, полотно деп коет. Мына ошол полотнону мен тренировка жасап жаткан мезгилде эле бир учурда мага аттарды кое берип коюшту да, баягы цирктин ичиндеги аренага. Мен өзүм чындыгында жаныбарларга бир аз колум тийгизип көнбөйүнчө аябай коркокмун. Мен кичинекей мышыктан да корком, күчүктөн да корком. Бардык ошол нерседен, аттан дагы корком да чындыгында. Анткени бул баары бир жаныбар. Анан качан гана кармап, өзүмө мындай көндүрүп баштаганда, анан кийин жүрөгүм ордуна келет. Анан бул колумду катуу байлап койду тренерим. Азыр учмакмын да. Анан кийин азыр страховка жок аерде. Анан кийин ап дегенде көтөрүлөт, анан бир аз көтөрүлүп баштагандан кийин эле асылып калдым да, желди түшпөй калдым. Анан мынтсем эле агай жок, эч ким жок, жалгызмын. Элестетсеңер, капкараңгы цирктин ичинде байланып мындай селёткада эле асылып турам да. Анан кийин мондайына карап ары каранан кийин колум уже отекать этип баштады, мындай фиолетовый болуп баштады да, кан өтпөй баштады. Анан тыпырчылап баштадым да, мен түшүрүп койгончу, кайка кетип калдыңыз агай деп анан ойлодум, кече качып кетти окшойт депчи. Андан кийин карасам эле мага бошонгон аттар келатат да, аренага 3-4 бош ат келип эле айланаман ары бери чуркап баштады. Ары өтөт, бери өтөт. Анан мен ыйлап баштадым. Помогите, түшүргүлөчү мени, кайка кеттиңер барыңар деп аттарды киттиргиле, колум азыр деген үзүлөт, болбой калды деп бир учурда ушундай эмоцияга алдырып баштаганда мени саал жерге түшүрүштү дагы, анан розыгрыш деп гүл көтөрүп келе атышпайбы элестетсеңиз. Аябай бир ушундай стресс болгон. Кийин ал эфирге чыккан, ал тамаша тор болчу. КТРКда тамаша тор көрсөтүүсү болчу, бирок көпкө чейин өзүмө келе албай отургам да. Ошондон кийин атка жолобой калгансыз. Андан кийин эми жок, атка жолойм, ат минем, жакшы көрөм, ат чапканды да жакшы көрөм. Бирок мындай бош аттарды анан өзүң илип турсаң коркот экенсиң да, чындыгында алар келип жаныман өтөт. Ар жакка, бер жакка. Эми бул нерсе жалгыздыктан болуш керек. Мен өзүм жалгыз калгандан аябай корком. Үйдө такыр жалгыз калбайм. Кичинекейден бери коркуп калгам жалгыз калгандан. Жалгыздык такыр мага болбойт. Ооба. Негизинен эле эч кимибиз жалгыз болбойлу, жалгыз калбайлы дейбиз, албетте. Анжелкайым, сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул эфирибиздин соңунда сизден бир
жагымдуу кыскача чыгарма угалы дагы бир өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын биздин көпчүлүктөрдүн көрөрмандары сизди ырчы катары тааныйбыз, андыктан дагы бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз азыркы учурда. Андан соң эфирибизди биз жыйынтыктайбыз. Азыр бир маска үстү үмүт алып жазып алып Жакында бренд болчу маска окшойт, Анжелика айым. супер бренд маска болот. Бир жагын азыр дагы резинкасын тигебиз. Эң сонун келиңиз. Бирок апамды алдадык. 1 апрель бүгүн ким кимди алдады кошуп жазып койсоңор болот, комментарий келтирип окуп билгилүү алсын. Апам бизге конокко келген, анан түнкү 12 башталган эле 1 апрель деп кызым келип калды мага. Танишканы ал деп кой дедим, алдып эле коюп апам экөөбүз чай ичип атканбыз, анан апама айткам, атам келип калыптыр, биринчи ташка катыраак түшсүн деп атат десем эле тура калып эле үстүн неге түштеди, неге мен эртең барат элем го, неге түнчүндө ал деген комендантский частан жыгып жүрөт эшикте деп эле туруп эле лифти көздөй кетти. Бир аздан кийин сториске киргизип коем деп анан кийин лифтке түшүп атканда чыдабай кеттик да, биз эшикке чейин чыксакпы деп ойлодук. Анан кийин күлүп атсак, мага эмне күлүп атат, эй мени шылыңдатасың эле, эмне шылыңдатасың деп анан кийин 1 апрель десек, бүгүн 1 апрель эмес, бүгүн 31 март деп анан аябай күлдүк. Бир инсан болду эми жаныбызда. Демек сиз тамашага салып алдыңыз. Кыздарым менен. Эң сонун биз негизинен ооба азыркы учурда сизден бир чыгарма угалы келиңиз. Музыканы айтпа. Кайсыл чыгарманы ырдайсыздар? Адай музыка телеканалына чыгарган чыгармабыз бар, обону өзүмө таандык. Сөзү Тимур Салиевдики. Кидстардын гимни, Star Kg продюсердик борборунун гимни, менин жакшы көргөнүм. Эң сонун келиңиз. Кандай сонун турмуш жолунда, күн жылмайып күлсө оюңа, жан эргитип турат музыка. Биздин өмүр шаңга толууда, гүл жайнатып баскан жолунда, жашоо белек берген колуңда.